Кофе күнүбүздү бул суусундуксуз элестетүү мүмкүн эмес. Ошол эле маалда мунайдан кийин эле экинчи катарда турган мыйзамдуу бизнес дал ушул кофе бизнеси. Кофе кайсыл жерде пайда болсо, ошол жерде көп нерсени өзгөртөт. Мисалы, кофе ичүү салтын жаратып, меймандостук маданиятын киргизип, өлкөнүн экономикасын жакшы жагына өзгөртүп жана 100 миңдеген адамды жумуш менен камсыздап келет. Дүйнө бойлуу көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышынан кофенин тарыхы, өстүрүлгөн аймагы, даярдалышы, ден соолукка таасири тууралуу айтып беребиз. Кофени колдонуу тарыхы болжол менен биздин замандын 850-жылдарында башталат. Алгач чийки кофе жемиши колдонулган. Кийинчерээк Йеменде бышкан кургатылган кофе жемишинен кешир деп аталган суусундук жасалган. 14-кылымга чейин кофе Эфиопияда жапайы түрдө өскөн. Кофе дарактары кийин Аравиянын жарым аралына алып келинген. 16-кылымда Осман империясында кеңири тарай баштаган. Дүйнөдө биринчи кофеканада Константинополдо ачылган. Түрктөр дүйнөдө кофе маданиятынын өнүгүүсүнө зор салым кошушкан. Ушул күндө да түрк кофесин үй шартында даярдоо кеңири тараган. Англияда болсо көп убакыт бою кофейня эркектер гана баруучу жай болуп эсептелген. Күйөөлөрүн кофеканадан чыгара албаган аялдар 1974-жылы кофега каршы аялдардын петициясын жазышкан. Андан кийин Европанын ар бир шаарында кофейнялар ачылып, ар бир шаарда маданият ар башкача өнүккөн. Арабтар менен түрктөр көп жылдар бою кофени өндүрүүдө жана сатууда монополист болушкан. Бирок 18-кылымда голландиялыктар Индонезиядан, андан кийин француздар Кариб аралдарынан кофенин данын алып келип, өздөрүндө өстүрө башташкан. Ал эми Россияга кофени Петр I алып келген. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 65 өлкөсүндө кофе даны өстүрүлөт. Жалпы түшүмдүн көлөмү 1 жылына 10 миллион тоннага жетет. Анын эң көбүн, тагыраагы, дүйнөлүк кофенин 40%-ын Бразилия өстүрөт. Өлкөнүн климаты кофени өстүрүүгө ылайыктуу. Бразилияда арабика сорту эгилет жана дан жуулбайт. Өлкө кофенин өндүрүшүнө таасири чоңдугунан Бразилия даны салынган 60 килограммдык мүшөктөгү кофе соодада өндүрүштүн көлөмүн эсептөөдөгү стандарт болуп эсептелет. Кофени өстүрүүдө экинчи катарда Вьетнам турат. Бул өлкө эл аралык базарда кымбат баалуу робуста сорту менен ордун тапкан. Аймакта кофени өстүрүү бир кылымдан ашканына карабай, 90-жылдары кескин көбөйгөн. Бүгүнкү күндө Вьетнам робуста сортунун 40%-ын өстүрөт. Көлөм боюнча Колумбия Индонезияда алдыңкы сапта. Индонезияда дүйнөдө кеңири тараган кофе түрлөрү менен бирге абдан таңсык сорттор дагы өстүрүлөт. Мисалга, Копу Лувак түрү Европада абдан баалуу. Анын бир чашкасы $35 $100 чейин бааланат. Кофе рыногунда реэкспорттор өндүрүүчү өлкөлөрдөн чийки заттарды сатып алып, кийин экспорттоо үчүн аны кайра иштеткен өлкөлөр дагы чоң мааниге ээ. Реэкспорттун 3/2-синен көбү Евросоюзга жасалат. Биринчи кезекте Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды жана башка Европа өлкөлөрү кофе данын сатып алып, аны кайра иштетип сатат. Башка ири реэкспортчулар АКШ, Малайзия, Кытай Эл Республикасы, Канада жана Россия. 2017-жылы эл аралык кофе рыногу $30,4 миллиард түзгөн. Кофе өсүмдүгүнүн 90дон ашык түрү бар, бирок өнөр жай масштабында алардын 2 түрү гана колдонулат. Арабика жана конголук робуста кофеси. Ар кандай баалоолордо бул 2 түр өндүрүштүн 98%-ын ээлейт. 69% арабика, 29% робуста. Кофенин калган түрү дүйнөлүк өндүрүштүн 2%-ын түзөт. Бир кофе тарагынан 3,6 килограммдан эң көп дегенде 5,5 килограммга чейин дан алынат. Арабика кофеси дүйнөдө эң көп тараган сорт. Ал деңиз деңгээлинен 900-дөн 2000 метрге чейинки бийиктикте өсөт. Кофеин аз, жыттуу, даамы жумшак. Эреже катары узакка созулган абалда жылмакай бети, бир аз эс тамга түрүндө ийри буйруу линия бар. Бул адатта жеңил куурулгандан кийин кофе мөмөлөрүнүн жел бөлүкчөлөрү бойдон калат.
Робуста жыты боюнча арабикага жетпейт, даамы ачуураак. Бирок анда кофеин көп болгондуктан көбүнчөсү эспрессо аралашмада. Кофенин бетиндеги сапаттуу көбүккө жетүүдө мыкты колдонулат. Кофенин каналиоз түрү тез өсөт жана зыянкечтерге туруктуу келет. Ал Африканын тропикалык аймактарында, Индия, Шри-Ланка жана Индонезияда деңиз деңгээлинен 600 метр бийиктикте чейин өсөт. Дан тегерек формада, түсү ачык күрөң, жашыл өңдө. Кууру жакшы кофе алуудагы башкы этаптардын бири. Кууру атканда кофенин жашыл дандарынын көлөмү чоңоюп, жашыл түс күрөңгө айланат. 1 килограмм куурулган кофеде болжол менен 4-5 миң дам болот. Канчалык өң ачык болсо, көлөмү оор болот. Кофенин даамы көптөгөн татаал химиялык байланыштардан пайда болот. Кууруп жаткан адам каалоосуна жараша кууруу режимин тандап алат. Эрежеге ылайык 4 түрү бар. Эң жеңил түрүн скандинавиялык деп атап коюшат. Андан түсү бир аз коюраагын веналык, андан да карасын француздук, эң капкарасын италиялык кууру деп коюшат. Европалык кофеханалардын салты боюнча коюу куурулган кофеден эспрессо жасалат, ал эми жеңил түрүнөн френч пресс даярдалат. Куурулгандан кофемалкада же тегирменде майдаланат. Кандай кофе даярдалганына жараша дан майдаланып даярдалат. Френч пресс үчүн өтө майда эмес, орточосу фильтр кофеге, эң майдасы эспрессо менен түрк кофесинде колдонулат. Майдаланган кофенин даамы жана жыты бат жоголот. Ошондуктан данды колдонуу алдында майдалоо сунушталат. Жаңы Исландиялык Deutsche Streng эригич кофени ойлоп тапкан жана патенттеген. Ал эми 1903 жылы немец Людвиг Розелиус кофе дандарын дикофенdeştirген. 2016 жылы кофенин адам организмине таасирине салыштырмалуу анализ жасалган. Ага ылайык суусундукту ашыкча колдонуу организмге зыян, бирок ченеми менен ичүү жалпы өлүмдү азайтат. 2018 жылдын аягында жарыяланган медициналык статистикалык изилдөөгө таянсак, кофени ченеми менен ичүү мээ, булчуңдар жана ички органдардын иштөөсүнө оң таасир эткен. Салыштырмалуу эффект коюу куурулган кофеде болгон. Кофе көп ичпеген адамда артериялык кан басымды пайда кылышы мүмкүн. Дайыма колдонуу болсо кан басымга таасир этпейт. Көптөгөн изилдөөлөр жүрөктүн коронардык оорусу кофе менен байланыштуу эместигин көрсөткөн. Кофе борбордук нерв системасынын иштөөсүнө таасир этет. Ал кыска убакытта көңүл бурууну жакшыртат. Бир чашка кофе эмгекке жөндөмдүүлүктү, эс тутумду жакшыртып, маанайды көтөрөт. Бирок бир күндө 1000 мг колдонуу адамда ичимдикке сыяктуу көз карандылыкты пайда кылышы ыктымал. Кофе ошондой эле боор оорусуна кабылуу коркунучун азайтат. АКШнын айыл чарба министрлигинин баяндамасына караганда 2020-21 жылда кофе өндүрүү 176,1 миллион мүшөккө жетет. Бул мурдагы жылдарга салыштырганда дээрлик 10 миллион мүшөккө көп. Муну менен кофенин дүйнөлүк кору 6 жылдык максимумга жетет. Ошентсе да абанын глобалдык өзгөрүүсү жана жакшы кофе өстүрүү кыйындап бара жатат. Келечекте сапаттуу жана үзгүлтүксүз кофе данын өстүрүү үчүн жаңы гибриддик кофе данын табуу маанилүү.